Илим негизинен көпчүлүк мамлекеттерде өкмөттүк бюджеттен каржыланат. Ал эми Улуттук илимдер академиясында өткөн кылымдын 90-жылдарынан кийин 2 гана статья каржыланат. Бул айлык менен коммуналдык кызмат боюнча. Бүгүнкү күндө илимпоздор көпчүлүк илимий кызматтарды эл аралык донор өлкөлөрдүн жардамы менен ишке ашырышууда. Ошол эсебинен экспедицияга чыгат, мисалы үчүн жанагы жаратылыш менен изилдей тургандар. Ошол мисалы үчүн чет өлкөдөн бизге окумуштуулар келет. Алар айлык маяна бербесе дагы биздин окумуштуулар аны коштоп жанында алар менен чогуу бирге жүрүп, алар биздин окумуштууларга жанагы тамак ашын жана жолу ошонун эсебинен болот да. Аларды коштоп жүрүп биздикилер өзүнө материал чогултат да. Жаңы лабораториялар түзүлгөндөр бар. Мисалы үчүн институт геологияда Кытай мамлекетинин эсебинен центр түзүлгөн. Аты укулуктуу болгону менен илим изине түшкөн окумуштуулардын алган маянасы бүгүнкү күндө өтө эле аз. Жарыбаган айлык менен заманбап илимий ачылыштарды жасоо мындай турсун жан багууда маселе дейт Улуттук илимдер академиясынын башкы илимий катчысы Бекмамат Жээнбаев. Илимий мекеменин, институттардын директорунун айлыгы 9300. Ал деген өзү доктор наук профессор, институттун директору. Анан ошо менен кантип жашоо болот, чын айтканда ал бала эмес, өзүнө жетпейт, бала чакасы эмес ишен. Бирок ошого карабай илимге умтулган жаштарыбыз жок эмес. Алар өзлөрүнө зарыл тажрыйбаларды жанынан акча төлөп өткөрүп жатышыптыр. 1000 сомдун айланасындагы менен кантип аспирантура болот. Бирок жаштар ушу түшүнүп эле мен 1-2 жаштарга маани беремиз. Оштогу гуманитардык педагогикалык институтта бир бүтүрүүчү бар. Студент кезде 5-курста. Ушу келип бизге учурап, азыр Арабай университетине келип, профессор Сатыбалды Итпин жардамы менен бир жылда 3 жолу өз жанынан келип, эксперименттерин жасап кетип атат. Ине менен кудук казган илимпоздордун пикиринде аларды колдон келишинче мамлекет колдошу зарыл. Анткени илимсиз бир да өлкө өнүгө албайт. Академиктердин Кудайга шүгүр стипендиясы бар. Анан иштесе бир 9000-10 000 айланасында дагы кошумча алат. Ал эми жөнөкөй доктор, профессор 8000, 9000 менен, кандидат науктар академияда иштегендер 8000 менен иштеш. Бул эми өтө эле кыйын да. Ошондуктан ушуну эске алыш керек. Маяналарын көтөрүү тууралуу кайрылуулардан улам мурдагы жана кийинки өкмөт Улуттук илимдер академиясынын президенти менен жолугушуп сүйлөшүүлөр жүргөн. Натыйжада аалымдардын айлыгын 50%га көтөрүүгө макулдашылган. Бул маселеге 5-марттагы жолугушууда да премьер-министр кайрылып, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып 30%, сентябрда 20%, жалпысынан аалымдардын айлыгы 50%га көтөрүлөт деп сөз берди. Биз билебиз, мамлекеттин экономикалык абалын ошого чыдап, биздин илимпоздор илимий жумуштарды жасап келе жатышат. Ошон үчүн сиздерден дагы бир жолу сураныш, ушул биздин токтомду чыгарып, Улуттук илимдер академиясынын илимпоздорунун айлык маянасын, жарыбаган айлык маянасын ошону дагы көтөрүп бериңиздерди суранабыз. Улуттук илимдер академиясынын маалыматы боюнча токтомду чыгаруу үчүн бардык тиешелүү тармактардын макулдугу менен мыйзам талап кылган документтерге кол коюлган. Аалымдардын айлыгын көтөрүүгө жылына 56 миллион сом сарпталат экен. Бул сумманы токтом чыкса эле жаңы жылдан тартып Минфин бөлүүгө даяр. Учурда илимпоздор айлыктарын көбөйтүү жөнүндөгү өкмөттүн токтомун эки көздөрү 4 боло күтүшүүдө. Калия Карыбекова, Абдылас Усенов, Толгонай Турсунбай кызы, Илим жаңылыктары.